Egerde dары-дармектин курамында ошол кошулган нерселер, кошулмалар харам боло турган болсо, же бардыгы харам, же кошулмасы харам болсо, биз карайбыз, башка халал дарысы барбы, жокпу? Халал болсо халалды колдонобуз, халал жок болсо анда харамды колдонууга туура келет, баягыдай каттуу ору учурларда. Дагы бир маселе, дары-дармекке тиешелүү, мисалы капсула болот. Капсуланын ичинде дары болот. Ошо капсулалар көбүнчө бул желатинден жасалат. Желатин көбүнчө мына сөөктөн болот. Сөөктөн же болсо териден болот. Ал жерден каралат, хинзирден башканын сөөгүндөн жасалган капсула болсо, ал жайыз. Себеби биздин Ханафи мазхабта мала хаята фих. Hayatı çok nesiler söğüt kirет da söğüt bu таза нерсе. Ошон үчүн буну дары-дармекте зарылчылыкта колдонсо болот. Жесең зыян сөөгүттү, бирок эмнеде дары-дармек катары колдонсоң болот. Ошон үчүн дары-дармектерде капсула болсо, анда сөөгүт болсо, чочконун, хинзирден башка нерсенин сөөгү болгон болсо, аларды алып зарылчылыкта колдонсо болот. Бул тахир. Түшүнүңөрбү? Демек тахир болгон үчүн аны дава катары, дары-дармек катары колдонсо шарият уруксат берет.